Саламатсыздарбы, ынтымакта назар апталык берүүсү демек алдыдагы жарым саат бою өтүп бара жаткан жума ичинде Кыргызстанда, анчинде Ош шаарында болгон эң маанилүү деген окуяларга кеңири саресеп салабыз. Кызматыңыздарда Акылбек Орозматов бүгүнкү чыгарылышта. Орусия унаалары Кыргызстанда өз номуру менен 6 ай гана жүрө алат. Анан растамашка кылыштын кереги жок азыр уже. Кыргыз тили өз жолуна түшө албай жатат. Буга эмне себеп? Башка тилди жандай артык көрсөм да, өз тилимди сүйгөнүмдөн жаңылбайм. Жалал Абадта муниципалдык менчиктеги жерлер жеке тараптарга сатылбай турган болду. Көп этаждуу үйлөрдү салып, ипотека режиминде şu элдерибизге салма шаар тургундарына ушундай берели деген ой бар. Кыргызстан Евразия экономикалык беремдигине расмий мүчө болгондон кийин өлкөдө Орусиядан алынып келген унаалардын саны көбөйдү. Ошол эле учурда өлкө биримдикке кошулган соң унаа номурларын мамлекеттик каттоодон өткөрүү шарт эмес деген ойдо жүргөндөр да бар. Бирок мамлекеттик каттоо кызматы Орусиянын унаалары Кыргызстанда өз номер менен 6 ай жүрө ала тургандыгын эскертишет. Белгиленген убакыттан кечиксе ал унаа мамлекеттен чыгарылат. Бул тууралуу кесиптешим Жумагүл Закирова кененирээк баяндайт. Буга чейин Орусиядан алынып келген унааларды каттоого тургузганга чейин убактылуу документ жасалчу. Азыр эч кандай тоскоолдуксуз Россиянын номурларын колдонуп жүрүшөт. Айрым айдоочулардын айтымында номурду мамлекеттик каттоодон өткөрүү кошумча каражат. Өлкө Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин мамлекеттик номур алуу шарт эмес деген пикирде. Мурда экономический союзга кире электен мурун бул воз ачтырат элек да, каждый 3 ай, 6 ай, 1 жыл платный эле. Азыр бесплатный экен. Воздун кереги жок да, мындайча айтканда. Просто аяктан доверенность алганда буяка учетко коюп коюш керек. Анан растамашка кылыштын кереги жок да азыр уже. Бир территорияда жүргөндөйбүз да, как бир государствого окшош. Кыргызстан биримдикке киргенден кийин айдоочулар айткандай жеңилдиктер каралган. Бирок биротоло номурду алмаштырбай жүрүү керек деген эмес. Буга чейин 3 айда мамлекеттик каттоого өтсө, эми 6 айга чейин узартылган. Бизге жол правительстводан өкмөттөн кандай чечим чыга турган болсо, же болбосо бир постановление, же болбосо бир буйрук, ошого карата биз аларды учетко алабыз. Же болбосо оформить этебиз да. Азыркы күндө ондай мен ойлойм, ГАИ жактарын басым болбош керек. Нарушение болгон болсо канча болот ГАИдер. Нарушение болгон болсо өздөрүнчө чара көрүп мүмкүн. Но мындай кысымга алып силер учетко коюшуңар керек, же болбосо чекпешкен деген неме жок. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин Орусиядан келген унаалар көбөйгөн. Эгер 6 ай ичинде каттоодон өтпөсө, унаа өлкөдөн чыгарып салынат. Анан таможенный декларациянын негизинде биз Кыргызстанга авточет машиналарды кыргызский номер берип, кыргызский паспорт берипчи. Азыркы убакта таможня союзуна киришинден кийин азыр таможенный декларация деген понятие жок аякта. Ал болгондо таможенный барьерлер азыр жок таможенный союзуна карамаганчы. Ошол себептен бизде правовое регулирование вопроса регистрации транспортных средств, ввезенных из стран таможенного союза, остается открытым. Талдоочулардын баамында мамлекет Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин мүчө өлкөлөр бири-биринин аймагында өз номурун алмаштырбай жүрүүгө укуктуу. Бирок каттоодон өтүүсү шарт. Анткени каттоодон өтпөгөн унаа номурлары кооптуу болушу мүмкүн. Евразия экономикалык уюмуна киргенибизден кийин ошол уюмдун талаптарынын бири ошол мамлекеттер, уюмга кирген мамлекеттердин автоунаалары бири-биринин аймагында ошол эле номер менен номерди алмаштырбай жүрүүгө укуктуу. Бирок бул жерде бир маселе бар, сөзсүз түрдө каттоодон өтүш керек. Каттоодон өтүп атканда да канча мөөнөттүн ичинде өтүш керек, ошол эле мезгилде канча мөөнөттө туруш керек ошол мамлекеттин ичинде. Бул ушул маселе бизде так аткарылбайт да. Эми эреже боюнча сөзсүз түрдө каттоого туруш керек. Бул ар бир мамлекеттин зарылчылыгына байланыштуу. Каттоо болуш керек, анын мөөнөтүн да белгилеп бериш керек. Мындан сырткары Кыргызстан Евразия экономикалык биримдикке кошулгандан кийин унааларга бажы салгы алынып салынды. Жумагүл Закирова, Айбек Беделбеков, Ынтымак. Кыргыз тили мамлекеттик тил макамын алганына 26 жыл болгону менен өнүгүү жолуна түшө албай жатканы байкалат. Буга мисал иш кагаздарынын басымдуусу кыргыз тилинде жазылбаганын алсак болот.
Ал гана эмес, кече жакында эле Оштогу жогорку окуу жайлардын биринин тил күнүнө карата жазылган чакыруу катынан 25тен ашуун ката табылды. Ката болгон чакырууда 50гө жетпеген сөз жазылган. Мындай көйгөйлөрдү жоюу үчүн кандай иш-аракеттер көрүлүп жатат жана кантип тилди өнүктүрө алабыз? Кезектеги материалда сөз болот. Başka tildi canday artık görsüm da öz tilimdi süygönümdün жаңылбайм. Иш-чара мамлекеттик тил күнүнүн 26 жылдыгына карата Ош шаардык мэриясы тарабынан уюштурулган. Анда кыргыз тилин даңазалаган ырлар жана сахналык көрүнүштөр аткарылды. Кала башчы Айтмамат Кадырбаев тил адистерин жана жалпыга маалымдоо каражат өкүлдөрүн тилге кошкон салым үчүн деп акчалай сыйлык жана ардак грамота тапшырды. Мыкты мамлекеттик тил канат сынагында 1-орунду ээлегендиги үчүн номер 40 Наристе балдар бакчасы сыйлаган. Тил күнү ар жылы салттуу түрдө белгиленип келет. Бүгүнкү салтанатта тил көйгөйлөрү талкууга алынбай, сыйлык тапшыруу менен гана чектелди. Мындан улам катышуучулар мамлекеттик тилдин өнүгүү жолуна түшө албай жатканына, стандарттуу иш-чаралар менен гана чектелгенибиз себеп болуп жатканын билдирип өтүштү. Кыргыз тилин өнүктүрүүнүн, өркүндөтүүнүн көйгөйлөрү абдан көп. Билим берүү тармагында, маданият тармагында, башкаларга таасир эте турган тармактарда буга маани берүү аркылуу анын жаңыча усулдарын ойлоп чыгуу керек. Өткөн жылы президент Алмазбек Атамбаев иш кагаздары мамлекеттик тилде жазылсын деген жарлыкка кол койгон. Ага карабастан иш кагаздардын басымдуусу расмий тилде жазылып келет. Ал гана эмес, жер, суу, айыл жерлеринин аталышы да мамлекеттик тилге толук кандуу өтө элек. Малиновка, Калиновка, Ивановка, Кыргыз жери кыргызча эмес, Сагатцерно, Новороссийка, Малозавод. Кыргыз жери кыргызча эмес, Сосновка, Покровка. Чийде дагы Покровка, Таласта да Покровка, Гөлдө дагы Покровка. Покровка, Покровка, Покровка. Кыргыздын келиндеги Покровка. Мындан сырткары көрнөк жарнактарда мамлекеттик тилде жарыяланбай жатат. Буну жөнгө салууга шаардык тил комиссиясы алсыздык кылып келет. Көчөдө жарнакты көрө турган болсок, туура эмес жазылган болсо, ошону барып туруп айып сала турган керек болсо мындай эмеси жок да, мүмкүнчүлүктөрү жок. Ошон үчүн бул нерсе бүгүнкү күндө турган маселе. Андыктан азыркы күндө мен эсептейм, ушул жогорку кеңешке улуттук тил боюнча улуттук комиссия тарабынан берилген мыйзам долбоорлорун жогорку кеңештин депутаттары колдоп бериш керек. Өткөн жылы мамлекеттик тилди өнүктүрүү үчүн 243 миллион сом бөлүнгөн. Мындай каражат каралганы менен да тил маселеси жолго коюлбай жаткандай. Буга мисал кече жакында эле Оштогу жогорку окуу жайлардын биринин тил күнүнө карата жазылган чакыруу катын алсак болот. Анда 25тен ашуун ката табылды. Чакыруу катта болгону 40 сөз жазылган. Аягында жана кош чекитте пунктуация каталар, анан бизде дефис менен тире. Дефис менен сызыкчада аябай ката бар. Кыскасы мындай кыскартып айтканда 40 сөз бар ал катта. 26сы ката. Ошол жерде ректору сөзүн сүйлөп бүтүп кеткен болчу. Проректор отурган экен, проректор аябай рахматын айтып, ушунчалык күйүп бишип айттыңыз, рахмат, биз бул катаны оңдойбуз деп ал мойнуна алды. Тилди өнүктүрүүгө өлкө башчы жогорку кеңеште киришип, жетишерлик акча каражатын бөлдү. Бирок программалар кагазда калып, иш жүзүндө ашпай жатат дейт тил адистери. Иш кагаздары ошо арыз, кыскасы ошол жердеги канцелярдык кыскасы иш кагаздарын бүт бардыгы окула турган программа кабыл алынган да. Мамлекеттик тилде мүмкүн ооз-2 сүйлөө деңгээлинде сүйлөп аткандырбыз. Но ал сабаттуу жазуу жөнүндө, азырынча сабаттуу жазуу, сабаттуу сүйлөө жөнүндө бир топ аксап жатабыз. Бул жагын моюнга алышыбыз керек. Себеби биз башка бирөөлөрдү мамлекеттик тилде сүйлөтүш үчүн өзүбүз сүйлөшүш керек, өзүбүз жаза билишибиз керек. Ошол эле учурда аларга шарттар түзүп беришибиз керек. Президенттин өткөн жылы Кыргыз Республикасында 2014-2020 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жана тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук программасы жөнүндөгү жарлыгы кабыл алынды. Анын негизинде мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө багытталган окуу куралдары даярдалып, иш-чаралар өткөрүлүшү керек. Белгилей кетсек, 1989 жылы 23 сентябрда кыргыз тили мамлекеттик тил макамын алган. Адина Досумбетова, Айбек Беделбеков, Ынтымак. Жалал-Абад шаар бийлиги кала аймагындагы муниципалдык менчиктеги жерлерге жеке адамдарга сатууга 2016 жылдын соңуна чейин тыюу салды. Мындай чечим 29-июнда шаардык кеңештин сессиясында каралган. Буга тургундардын шаардагы муниципалдык жерлердин калбай бараткандыгын айтып чыккандыгы негиз болгон.
Жалал Абад шаардык мэриясынын маалыматы боюнча учурда 10 гектарга жетпеген жер тилкилери калган. Кененирээк аймактан кабарчыбыз Кылымжан Азамат кызы айтып берет. Жалал Абад шаарынын муниципалдык менчиктеги жерлеринин аянты кичирейип кетти. Буга байланыштуу шаардык кеңеш муниципалдык менчиктеги жерлерди жеке адамдарга сатууга тыюу салды. Токтомду кабыл алууга тургундардын мамлекеттин жерлеринин жеке адамдарга сатылып жаткандыгына каршы чыккандыгы себеп. Алып калыш керек, көп этажды үй сала турган жерлер да калбай калды деп ошондой маселе чыккандан кийин мен ошол күндөн баштап эле сразу мораторий объявить еттик. Муниципалдык ошол жерлер бар болгону бир 6-7 көп этажды үй салганга гана ылайык жер калган, бир 5-6 гектар жер. Ошондуктан биз азыр мораторий объявить еттик. Ал жерге только көп этажды үйлөрдү салып, ипотека режиминде ошо элдерибизге, Салма шаар тургундарына ушундай берейин деген оюбуз бар. Муниципалдык менчик жерди сатууга тыюу салынгандыгына кээ бир жеке ишкерлер нааразы. Себеби бош жаткан жайларды алып пайдаланмакпыз дейт Курстанбек Токтом Маматуулу. Ал жер сатып алып өзүнүн ишкерлигин баштайын деген, бирок токтом кабыл алынгандан кийин ижарага жай алып иштете баштаган. Жерди өзүбүзчө сатып алып иштетсек бизге аябай жакшы болмок, бирок тилекке каршы сатылуучу жерлер азыр аябай аз, жок же кымбат десек болот. Баары эле уже убагында сатылып кеткен жерлер. Мамлекеттики болуп туруш керек, анан ижарага берилген болсо, жеке ишкерлер көп мисалы. Алып андай жерлерди иштетип жакшы бир калыбына келтирип алса болот. Шаар тургундары токтом кабыл алынганы менен аткарылбайт деген пикир айтышууда. Муниципалдык менчиктеги жерлер туура пайдаланылбай келет. Буга чейин да кабыл алынып, бирок иш жүзүндө жүзөгө ашпаганын мисал келтиришет. Барлар алат, жоктор калат дегенде. Анан алып туруп, заманбап эч ким курулуш курбай атат да. Бул мыйзамды кабыл алды, кимге баягы колунда жок адамга иштелет ал мыйзам. Өзүнүн кызыкчылыгында мен муну жерди өткөрүп туруп, муну сатайын, муну эметейин, мен депутат болоюн деп Жалал Абад эч кандай оңой келген жок да. Жалал Абад шаардык мэриясынын билдиришинче, аталган токтом кийинки жылы дагы узартылат. Кылымжан Азамат кызы, Темирбек Жакыпов, Ынтымак, Жалал Абад шаары. Эми Ош шаарынын тургундары тиешелүү кызматтарга көйгөйлөрүн интернет аркылуу билдире алышат. Каладагы 8 муниципалдык ишкана атайын сайтка жайгаштырылат. Жарандар каалаган жеринде билдирүү жиберүү менен алардын кызматынан пайдаланса болот. Ал кызматтардын ачык айкындуулугун камсыздоо жана калктын социалдык көйгөйлөрүн ыкчам чечүү багытын көздөйт. Булар 8ге 13 долбоордун алкагында 1 жыл аралыгында ишке ашаары күтүлүп жатат. Кененирээк кабарчыбыз Мээрим Жакупованын материалында. Долбоор 8ге 13 деп аталып, шаардагы 13 аймакты кеңештеги 8 муниципалдык кызматка баа берүү максаты көздөлгөн. Ал үчүн Ош мэриясынын сайтында онлайн интерактивдүү картасы түзүлөт. Мекеме ишканалардын кызмат көрсөтүү боюнча ар бир жөнөтүлгөн билдирүү электрондук система аркылуу чыгып, автоматтык түрдө мэрия кызматкерлерин кабардар боло алат. Дагы бир жакшы жактары мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, ошо бизде кызмат көрсөтүп аткан мекеме ишканаларга шаардык тарабынан көптөгөн нааразычылыктар бар. Ошол эле врач туура эмес мамиле жасап коюшу мүмкүн. Ошол эле энергия системада, энергия сбытта туура эмес начисление кылуу деген көптөгөн мындай элдердин көйгөйлөрү бар. Ошого окшогон маселелерди ушул жерден эле кабар берип. Азырынча Ош тазалык жана жүргүнчүлөрдү ташуу агенттиги сайтка жайгаштырылмай болуп жатат. Калган 6 мекеме такталууда. Долбоор демилгечилеринин билдиришинче, шаардык суу чарба жана жолдор башкармалыгынын киргизүү болжолдонуп жатат. Шаардыктар үчүн эгер свет өчүп калса, же болбосо көчөдө транспорт боюнча, коомдук транспорт боюнча же башка көйгөйлөр болсо, аны мэриянын мекемесине келип отурбастан интернетке кирип билдирүүгө болот. Ал картада көргөзүлөт. Бул деген жаңы технологиялар колдонуп, биз шаардыктардын жашоосун жакшыртууга салым кошобуз деп. Интерактивдүү картаны түзүү электрондук башкаруу тизими ишке ашат. Жарандар каалаган жеринде билдирүү жиберүү менен алардын кызматынан пайдаланса болот. Ал кызматтардын ачык айкындуулугун камсыздоо жана калктын социалдык көйгөйлөрүн тез арада чечүү багытын көздөйт. Демек, кайсыл жерде мисалы тазалык жакшы болбой жатат, же кайсыл жерде электр менен камсыздоо проблемасы бар, же болбосо кайсыл аймакта суу көйгөйү жаралып жатат, же болбосо кайсыл аймакта мүмкүн бир мындай
көрсөтүлгөн кызмат өз деңгээлинде аткарылбай жатат деген маселелерди ошо электрондук маалыматта көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгү түзүлүп жатат. Долбоор 3 этаптан турат. Изилдөө жүргүзүү, ачык маалымат порталын түзүү жана сайтка жайгаштырылган кызматтардын ишин жакшыртуу. Ал Юзуф Ош жана Ош мэриясы тарабынан биргеликте ишке ашырылат. Тиешелүү келишимге бүгүн кол коюлду. Өзүңүздөр билесиздер, өкмөттө ушундай атайын бизге Кыргыз өкмөтүнө тапшырма бар, электрондук өкмөт түзүү маселеси. Деги эле шаарларды, айыл аймактарын башкарууда баягы автоматташтырылган электрондук тизимдерди колдонуу акыркы мезгилде актуалдуу болуп жатат да. Ошол маселелерди чечүүнүн дагы бир жолу болуп эсептелет да бул. Бул 1 жыл аралыгында ишке ашыруу күтүлүп жатат. Белгилей кетсек, аталган долбоорду ишке ашыруу демилгеси ушул жылы Ош шаарында өткөрүлгөн Урбан форумда демилгеленген. Каржылоо өкмөттүк эмес уюмдар тарабынан жүргүзүлөт. Мерим Жакыпова, Зайыр Абдикеримов, Ынтымак. Оштун Парцес көчөсүндөгү эски жатакананын ордуна жаңы үй салдырган жашоочулар куруп берген компанияга нааразы. Алар турактуу курган ишкер үй акысын белгиленген мөөнөткө чейин төлөгөндөрдү чыгаран деп жатканын айтып даттанышат. Мурдагы жатакананын ордуна 43 бүлөгө батири берүү келишими менен курулгандан соң мөөнөтүн узартпай үйдү бошотосуңар деген туура эмес дешет. Ал эми туракты тургузган компания акыны төлөө убактысы тургундар менен кошо макулдашылганын жыл соңуна чейин карызынан кутулбагандар батирди берүүгө аргас экенин айтышат. Кененирээк кабарчыбыз Назгүл Ахунова бул темага токтолот. Ош шаарынын Парцес көчөсүндөгү 2 кабаттуу жатакана авариялык абалга кептелип, 2012 жылы өзгөчө кырдаалдар министрлиги жашоого мүмкүн эмес деген кортунду чыгарган. Жашоочулар жергиликтүү бийликке кайрылганда, Ош мэриясы үй курууга ички инвестор таап берет. Ишкер менен жашоочулар келишим түзөт. Макулдашууга ылайык ички инвестор үйдү жатакананын ордуна куруп, андагы тургундарга батир бериши керек. Жашоочу мурдагы батиринен ашкан чарчы метр аянтын $400 2,5 жылда кутулушу керек. Социалдык шарттуу оорлорго 3 жыл мөөнөт каралган. Договорду биз башында түзгөндө биз өзү негизи алдаануу жол менен түзүп алганбыз да. Биз түшүнбөчүлүк болуп калган бул жердечи. Түшүнбөй түзүп алыптырбыз. Биз ошондо биз айттык. Кыргызча договор түзүп бергиле. Биз орусча биздин жителдер көбү түшүнбөйт. Десек болуптур. Кийин бир адамга дам коңургарга кыргызча кылып түзүп беребиз деп туруп орусча договор түзгөн. Биздин даже жителдер окубай туруп кол койгондор бар. Жатаканадагы 43 үй бүлө жаңы үйдөн батир алган болсо, анын жарымы үй акысын төлөп элек. Көпчүлүгү 20% гана төккөн. Арасында такыр акча бере электери да бар. А белгиленген убакыт ушул жылдын декабрь айында бүтөт. 3 жылга алгандардык болсо, кийинки жылдын июнь айында. Жашоочулар кыска убакыт ичинде төлөө акылга сыйбаган иш деп кабатыр. Буга кошо келишимде көрсөтүлгөн курс боюнча эмес, азыркысы боюнча бересиңер деп кыйнап жатканын айтып даттанышат. Азыркы доллар менен төлөйсүңөр деп атат, ошо кыстоо алып. Төлөйсүңөр, төлөбөй турган болсоңор үйүңөрдү бошоп чыгып бергиле, алыңардын жетишинче кааласаңар сатып туруп, башка жактан үй алып чыгып кеткиле деп атат. Мен ошо общежитие алмаштырам, болуптур, үйдү сага подарка кылам. Мага бир комната общежитие алып бер да, ремонтун как кылып бересиң. Болуптур, мен чыгып кетейин. Мен жаным кыйналып атат, ооруп атам десем, болуптур, кылып берем деген, onu лабизине турбады. Үйдү бускандан кийин 1,5 жыл квартирада жашадык. Алдыбыз 6.000, 7.000, 10.000 чейин төлөп квартирада жашап жүрдүк. Андан кийин анан үйүңөрдү алгыла, уже үй салынып бүттү. Анан ошондой баардыгыбыз кредит алдык, айлабыз кетип. Кредит алып ремонт кылдык ишин. Эми биздин акыркы эмебиз ошо сотко берип, ошо сот бир постановление чыгарып, болуп жылыбызды узартып бере бекен, жардам бере бекен деген ниет менен берип атабыз биз. Ошол гана биздин эмебиз. Андан башка биздин эч кандай немебиз жок. Толку жыл узартып берсин гана деген нерсебиз ошо. Башка эч бир мындай эмебиздер жок биз. Ал эми үйдү салган курулуш компания 300 адам 3 жылдан бери айлык акыларын ала электигин билдирет. Ошондуктан 15 декабрга чейин калган 28 миллион сомду төлөө талабы коюлуп жатат. Курулуш компаниянын жетектөөчү адиси Мамасали Козуевдин айтымында тургундарга жеңилдик үчүн 1 чарчы метрин $300 арзандатып да берген. Бирок жашоочулар батир акыларын төлөй албай келишүүдө. Ал кошумчалагандай акы доллар менен гана эсептелмей болгон. Курстун жогорулап түшүшү боюнча сөз болгон эмес. Социалдык шарттын өздөрү мурун башында ойлош керек болчу. Биз социалдык шарттарга карап туруп дегенбиз, кээрине офис алып берели дедик биз. Кээринен возможно болсо ушул настоящий сатып чыгып кеткиле дедик. Десек, бирөөбүз ачып коебуз, биз квадрат метрге договор түзөбүз дагы төлөйбүз деп туруп чыккан. Бир добустан кол коюп беришкен алар. О, чогулуш болуп протоколдуу да немелер бар экен. Мэрияга да барышкан булар. Мэрия токтом чыгарып берген ошол жердеги аварий офистардын ордуна көп кабаттуу үй курулсун деп.
Козуев кошумчалагандай белгиленген мөөнөткө чейин акыны төлөй албаган жашоочуларга мурдагы батириндеги чарчы метр аянты боюнча акча төлөнөт. Белгилей кетсек, сөз болуп жаткан 10 кабаттуу үй ушул жылдын февраль айында бүткөрүлүп пайдаланууга берилди. Анда жалпысынан 180 батир бар. Назгул Ахунова, Зайыр Абдикеримов, Ынтымак. Алай районунун Жаңары участкасындагы 300 гектарга жакын айдоо аянтында сууга суунун жоктугунан түшүм жакшы болбоду. Эгин айдаган дыйкандардын көпчүлүгү чыгашага учурады. Буга кошо айылдагы 100дөн ашык бак тиккен тургундардын да түшүмү болбой калды. Айыл тургундары сууга суу менен камсыз кылган насостук станция иштеп турганда чыгашага учурабайт элек деп атышат. Жергиликтүү бийлик болсо аны иштетүүгө бюджеттеги каражат жетишсиздигин жүйө келтирет. Сууга суусуз жок кыйналган дыйкандар тууралуу кабарчыбыздын материалы. Миңдибай Базарбаев 25 жылдан бери Жаңарык участкасында жашайт. Ал бак тегип түшүмү менен үй бүлөсүн багып келген. Бирок сууга суу келбей калганда бери кирешеси азайган. Суу бар кезде бир туп алмадан 500 килограммга чейин түшүм алса, азыр 10% гана араң болот. Абалдан чыгуу үчүн өзү суу тартып келген, бирок алда натыйжа бербеди дейт. Бардыгы 110 үйдө бак бар. 110 үйдөгү бак бүт курат. Бадан болсо море болот. Кылайрам 80 сомдон жөн эле өзбектерге карматып келет элем. Азыр мына карасаңар 6 кило аям чыкпайт. Ушундай акыбалга түштү. Урагандарымы антип отун кылабыз. Миңдибай Базарбаевге окшоп сууга суунун жоктугунан түшүмү начар болуп калгандар айылда толтура. Аймактагы 300 гектарга жакын айдоо аянтындагы эгиндер да суусуз жакшы болбоду. Башында суулуу жер болгону үчүн кайракы катары иштеткен менен жетишерлик киреше жок. Дыйкандардын көпчүлүгү чыгашага учурап отурган кези. Суу жок болуп чыгашага учурадым. Какырап эле арпаям болбой калды, чөбөм жок. Мынандай айдаган жерден эмелер банкрот болдук да, мындайча айтканда. Актабай калды. Мына жерден бадырың, дарбыз, мисалы үчүн мака, семечка бардыгы болот эле. Бу жерден чыккан бадырың ош боюнча дарбыз полный жаллабат, ош, баткен, нокат баарына кетет эле. Азыр эми мына суубуз чыкпай, эч нерсе жок. Курукчулук бардык. Мына 350 почти 400гө жакын гектар жерибиз кайрак болуп жатат да. Жаңарык участкасына сууга суу насостук станция аркылуу берилгендиктен каржы маселеси чечилбей токтоп калган. Тагыраагы мындан 8 жыл мурун насостук станция республикалык бюджеттин каржылоосунан чыккан. Электр энергиясынын акчасын тургундар төлөөгө чамасы жетпегендиктен суу берилбей келет. Жаңарык участкасына сууга суу 30 адыр канал аркылуу барат. Насостук станциялар жаңа алмашылып, суу бергени даяр болгону жумушчулардын маянасы жана электр энергиясынын төлөмүнө болгон акча маселеси чечилбей турат. Жергиликтүү бийлик сууга суу маселеси боюнча жогорку кеңеш депутаттарына жана өкмөткө чейин кайрылган, бирок натыйжа бербей келет. Ал эми жергиликтүү бюджеттин каражаты ага жетпейт. Көп деле сумма маселе, ошо 1 миллион 400 миң акчага каралса, ошол 1 жылдык эмебиз эсептеп чыккан эле муну. Бюджетке ушу бюджеттин тартыштыгы болуп атат. Лаврованын малында бизде жанагы депутат Кутушев деген барып канча аракет кылды ушул бала. Аракет кылды эле ошол Лавровадан барып ошодон өтпөй калат. Ушу менен эле суусуз жашайбыз. Сууга суу боюнча айылдыктардын болгон үмүтү мамлекеттик бюджетти карап турат. Эгер каржылоо жагы бюджеттин эсебине өтпөсө, төлөнүүчү сумма ар бир кожолукка 30 миң сомдон туура келет. Анткени сөз болуп жаткан насостук станциядан берилүүчү суу ушул айылды эле камсыздайт. Назгул Ахунова, Жумагүл Закирова, Айбек Беделбеков, Ынтымак. Сиздер жарым саат бою Ынтымакта назар апталык берүүсүн көрдүңүздөр. Биз өтүп бара жаткан жуманын эң маанилүү окуяларына кеңири токтолдук. Кызматыңыздарда мен Акылбек Орозматов болдум. Саламатта калыңыздар.